сөз Нурбаев Жалалидин Паязидиновичке берилет. Рахмат, ассаламу алейкум, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, урматтуу Алмазжан Ахунжанович. Мен сизге ушул азыркы улай эле ген план боюнча айта кетейин дедим эле. Ген планды мына азыр көп айыл өкмөттөр жасай албай аткан себеби бул акчасы кымбат деп. Бир айыл өкмөттүн бир айылды эле жасаш үчүн 4-5 миллион сом акча кетип калат. Ушуну мамлекетке бир табыштап, анан ошондо жанагы кызыл линиялар, ошондо жанагы кайерден суу кетет, кайсы жерден электр мамычасы өтөт, кайсы жерде жолдор кеңейет, бул боюнча бир план болбосо, азыркы илгеркилер берди, эми азыр кызыл линияга туура келип калды деп туруп бузганга туура келип атат. А бузганда карапайым элге зыян болуп атат. Ушуну урматтуу төрага протокол тапшырма берип, ар бир айыл өкмөттөр боюнча деле ген планды түзүп берсе, бизде мына өзүңүздөр билесиздер, мамлекет бир ушул акча жагыны, каржылаа жагыны тапса, инвестиция аркылуу кандай болсо да, себеби ошондо анан бир тартипке келет эле. Бул биринчиси, экинчиси, мына Бишкек шаары боюнча кече 2 күн мурда бир энелер келдилер жогорку кеңештин жанына. Бир 30дай эне келип, биз илгерки Союз Печат деген гез сатчу жерден келдик. Бизди мэрия алып кетет, жанагы гез саткан дүкөнүбүздү жылдырасыңар деп атат. Мурда айтты эле, ремонт жасап жакшыраак алып койсоңор биз силерге улантабыз, жанагы келишимди дедилер. Алмазжан Ахунжанович айтты, 2 күндөн кече эми кайра эч кимге кулак салбай гез саткан эжелерди сыртка чыгарып туруп эле келип, жана ичинде буюмдарын коробка салып апарып, кайсы жерге алып барганда билбейбиз деп кайрылды да. Эми бул ошол 60-70ке чыгып калган энелер, эми илгерки гез саткан дүкөндөр биз илгертен эле гез алып жүргөнбүз да. Эмне баары интернет окуй алат дейсизби? Интернет караганга кол менен гез менен окуган башка да. Ушул маселени бир мэрияга тапшырма берсеңиз, урматтуу Алмазжан Ахунжанович. Анан дагы айта кетчү нерсе, мына ушул эле мына Чүй проспектинде Россия кинотеатрынын маңындайында былтыр тротуар жасалды. Эми тротуарды азыр жүрүп көрүңүз, көп жасалган тротуарлардын азыр эмеси бузулуп, коляска эмес, адам да жүрө албай турган болуп калды. Бул эмне деген? Былтыр эле жасалган тротуары быйыл бузулуп атса. Ушул маселени дагы бир шаардагы тротуарларына жаз келип калды, карап, оңдоп, арыктарын оңдоп, биз көчөт эгебиз дейбиз, жыл сайын, а бирок суу болбосо ал көчөттөр кургап калып атат. Ушул маселени дагы Алмазжан Ахунжанович мэрия менен өзү жок экен биринчи күнү. Биз оны кылсак ошко кетти деди. Эгер болсо өзүнүн эле жолугуп, ошол энелердин көйгөйүн айткач, ушул маселелерди айтайлы дедиле. Анан Алмазжан Ахунжанович, мен өзүм округум боюнча дагы айта кетейин дедим да, убактым бүтүп калды. Кийинки эмеге айтам. Чоң рахмат.